43 жаштагы бул айымдын абалы абдан оор. Мамакеев атындагы улуттук хирургия борборунун жандандыруу бөлүмүнө август айынын аягында түшкөн. Түйүлдүк тондон ажырап, анын кесепетинен ичиндеги 37 жумалык бала ичинен чарчап калды. Дарыгерлер жан үрөп жатып, энени аман алып калышты. Бирок бөйрөгү иштебей, гемодиализ алып, дем алуусу начарлап, жасалма жабдыктын жардамы менен дем алууда. Она к нам в отделение реанимации НХЦ поступила 26 августа. Оорулуу бөйрөк жетишсиздиги диагнозу менен жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Бизге келгенге чейин Кочкор аймактык ооруканага 36-37 жумалык боюнда келген. Эклампсия болуп, эне жана баланын өмүрүнө коркунуч жаралгандыктан операция жасалган. Операциядан кийин кансырап маткасы да алынган. Абалы оорлошкондуктан борборго алып келишип, дарыгерлер дагы операция жасоого аргасы болушат. Абалы абдан оор. Башкысы эне аман. Бейтап дарыгерлердин тыкыр көзөмөлүндө. Эми калыбына келиш үчүн убакыт керек. Ал эми ушул жылдын 31 июлунда Өзгөн аймактык ооруканасынын төрөт бөлүмүндө 20 жаштагы келин төрөттөн каза болду. Кайтыш болгон келиндин энеси Айгүл Камбарова кызынын өлүмүнө медицина кызматкерлерин айыптап, милицияга арыз жазган. Биз кыздын энеси менен байланыша албадык. Анын турмуш басылмасынын кабарчысына айтканына караганда, кызынын өлүмүнө медайымдын кайдыгер абалы себеп болгон. Учурда бул окуяны укук коргоо органдары текшерүүдө. Аталган факт Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүндө кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, жазык кодексинин 152-беренеси менен сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Улуттук статистика комитетинин маалыматында кош бойлуулук, төрөт жана төрөттөн кийинки мезгилдеги кабылдоолордон өлгөн аялдардын, тирүү төрөлгөн балдардын 100 миңине алгандагы энелердин өлүмүнүн коэффициенти 2018 жылы жалпы өлкө боюнча бул коэффициентке 28,6, 2019 жылы 24,8, 2020 жылы 36,1ге туура келген. Статистика көрсөткөндөй, төрөгөн энелердин санына жараша өлүмдөрдүн көбү Ысык көл, Талас, Жалал Абад жана Нарын облустарына туура келет. Бишкек шаары менен Ош облусунда өлүм саны азыраак. Ал эми Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин ыкчам маалыматына таянсак, 2020 жылдын 7 айында 40 аял төрөттөн көз жумган. 2021 жылдын 7 айында 38 эне төрөткө чейин төрөт маалында же төрөттөн кийин жашоо менен кош айтышкан. 38 мыңда караганда бир 12 аялды ковидтен эле жоготтук. Пневмония ковидтен. Калган жагынан акушердик ситуация эненин өлүмүндө влияние болду. Дарыгерлер энелердин өлүмүнө бир канча себеп түрткү белгилешет. Экстрагениталдык оору биринчи себеп. Ошондой эле социалдык фактор дагы энелердин өлүмүнө алып келет. Питание деген бар, анан кошелек деген, потребность, жизненная потребность деген бар. Анан кийин эне деген эми кош бойлуу мезгилде бүт жагынан баары жакшы болуш керек. Кээ учурларда өзүңөр деле көрүп атасыңар. Жанакы зомбулук жагынан да ушундай мезгилдер да болуп калат. Анан кийин стрессовый ситуация деп коет. Жана гипертензивдик нарушение эмне себептен? Стрессовый ситуация болсо аялдардын давлениясы да көтөрүлөт. Энелердин өлүмүнүн дагы бир себеби өнөкөт оорусу. Мындай учурда кош бойлуулук оор өтүп, кесепети кайгылуу аякташ ыктымал. Адистер Кыргызстанда үй бүлөнү пландаштыруу чоң көйгөй экенин айтышат. Кокустан боюнда болуп калуу, жыл сайын төрөө да энелердин өлүмүнүн себептеринин бири. Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн изилдөөсүндө өлкөдө жылына аз дегенде бир аял аборттон көз жумат. Жыныстык катнаш учурунда сактанбоо, жыл сайын бойдон алдыруу, өлүм коркунучун жакындатат жана жугуштуу, кооптуу оорулардын күчөшүн шарттап жатат. В прошлом году 14 тысяч женщин родили дважды в год. Былтыр 14 миңге жакын аял бир жылда 2 жолу төрөгөн. Организм эс алган жок, калыбына да келген жок. Аялдын репродуктивдүү жашы 45 жашка чейин экенин эске алсак, ар бир 3 жылда төрөсө 5-6 балалуу болгонго мүмкүнчүлүк бар. Бул аралыкта төрөлгөн баланын да эненин да ден соолугу чың болот. Убагында дарылоо, дарттаныктоо өлүм коркунучун азайтат. Ал үчүн кош бойлуу айым бойго бүткөндөн баштап төрөгөнгө чейин дарыгердин кароосунан өтүп, көзөмөлүндө болуп, дарыгер айткан эреже талаптарды аткарышы шарт. Кош бойлуу аял боюнда бүткөндөн тартып, төрөгөнгө чейин 8 рет милдеттүү түрдө дарыгердин кароосунан өтүшү керек. Биринчи кароо 12 жумага чейин. Бул убакытта эне лабораториялык изилдөөдөн өтүп, түйүлдүккө ультра үндүү изилдөө жасалышы шарт. Анын жыйынтыктарына жараша дарыгер алдын алуу же дарылоо иш-чараларын баштайт. Экинчи кароо биринчи кароодон өткөндөн кийин 2 жумадан кийин болот.
Бул учурда эненин жана түйүлдүктүн абалы текшерилет жана кокус даттануулар болсо аны дарылоо дайындалат. 3-чү кароо түйүлдүк 19-20 жума болгондо жасалышы шарт. Бул аралыкта да дарыгер 1-чи жана 2-чи кароодогудай текшерүүлөрдү өткөрөт жана эненин абалындагы өзгөрүүлөр аныкталып, даттануу болсо же текшерүүлөрдө күмөндүү жагдайлар аныкталса, аны жоюу боюнча дарылоо дайындалат жана алдын алуу иш-чаралары жүргүзүлөт. 4-чү кароо 25-26 жумалык мөөнөттө жүргүзүлүшү керек. Бул убакытта эненин канындагы гемоглобин дагы бир ирет текшерилет жана тиешелүү витаминдерди ичүү улантылат. Ушул мөөнөттө маанилүүсү кандагы глюкозанын өлчөмүнө скрининг жасалат. 5-чи кароо 29-30 жумада жүргүзүлөт. Бул убакытта түйүлдүктүн кыймылы маанилүү. Ошондуктан күн сайын анын кыймылдоосуна байкоо салуу, эгер нормадан ашыкча же аз болсо медициналык кызматкерге кабар берүү зарыл. Ар бир кароодо кургагучукка текшерүүдөн өткөрүлүшү керек. 6-чы кароо 34 жумада жасалышы зарыл. Бул учурда да түйүлдүктүн кыймылы, жүрөгүнүн согушу текшерүүгө алынат. Алдын алуу иш-чараларын жүргүзүүдө аз кандуулук, темирдин жетишсиздигин жоюу боюнча дарыларды ичүү сунушталат. 7-чи кароо 36-чы жумада жүргүзүлөт. Бул убакытта дагы түйүлдүктүн кыймылынын абалы, кандагы гемоглобиндин деңгээли, жүрөктүн согушуна изилдөө жасалат. 8-чи кароо 38-чи жумада жасалат жана ушул убакытта бала төрөлүүгө даяр. Мөөнөтүнөн өтүп баратканда 9-чу жана 10-чу жолуда дарыгердин кароосунан өтүү зарыл. Бул мөөнөт 40-чы, 41-чи жумага туура келет. Бул учурда бардык кеп-кеңешти дарыгер берип, кош бойлуунун абалын көрүп жыйынтык чыгарат. Маанилүүсү ар бир жолку дарыгердин кароосунда кош бойлууга негизги текшерүүлөрдөн сырткары сөзсүз түрдө кургак-учка текшерүү болот жана ар бир кароо маалында фолий кычкылы менен кандагы темирди камсыздоочу йодду ичүү дайындалат. Обследование кылгандан баштап, анан кийин аныктап баштайсыз. Ол бөйрөк ооруйт экен, кийин жүрөк ооруйт экен, анан кийин башым ооруйт деп мигрен деп коет. Анан аны дагы аныктаганда аяктан дагы бир оорулар чыгат. Адистердин ыкчам жардам көрсөтүүсү, дарыгердин тажрыйбасы, заманбап медициналык жабдууларда энелердин өлүмүн азайтууда маанилүү факторлордон. Региондордо ошол эле адистердин жетишсиздиги, мисалы кээ бир аймакта анестезиолог наркоз бере турган адис жок болгондуктан же гинеколог жок болгондуктан ал жерде кээ бир учурда ошо төрөттөрдө кесар жарыгы менен төрөткөн учур болуп калганда аны кыла албай, жардам бере албай которушат. Ага да убакыт кетет. Ал учурда да кабылдоолор да болуп кетиши мүмкүн. Кооптуу учурлар, чрезвычайный ситуация, орусча айтканда, ошого бул пожарник, военный сыяктуу бул командалар тренироваться этип аябай даярдаш керек. Ага ошо каражат керек, ага дагы мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Бул система. Анан дагы илими алдыга чыккандан кийин жаңы өтө жакшы эффективдүү дарылар, жабдыктар пайда болду. Ошолорду алып бергенге да албетте жардам бериш керек. Дарыгерге көрүнүү, лабораториялык изилдөөдөн өтүү кош бойлуулар үчүн акысыз. Мамлекеттик кепилдик камсыздандыруу программасына ылайык кош бойлуу аялдардын баары камсыздандырылган. По программе государственной гарантии Алар дарыгердин кабыл алуусунда болуу, кеп-кеңеш алуу, лабораториялык изилдөө, жалпы анализ тапшыруу, бактериялык жана башка изилдөөлөр кирет. Зарылчылдыкка жараша башка дагы кызматтар акысыз көргөзүлөт. Ошондой эле төрөт, кош бойлуу кезеги байкоо, дарылануу үчүн ооруканага жатуу, саламаттыгына байланыштуу кесип төрөтүү дагы акысыз жүргүзүлөт. Ошондой эле кошумча милдеттүү медициналык камсыздандыруу программасы менен камсыздандырылган аялдардын баары тиешелүү дарыканалардан дары-дармекти 50%га чейинки арзандатуу менен ала алышат. Кыргызстанда жыл сайын төрөлгөн балдардын саны өсүүдө. Бир канча жыл мурда жылына 90 миңдей ымыркай жарык дүйнөгө келсе, соңку жылдары алардын саны 150 миңден ашууда. Албетте, наристенин төрөлгөнү жакшы. Ошол эле маалда анын саламаттыгынын чың болуп, татыктуу шартта бактылуу чөрөдө жашоосу эң башкысы. Кош бойлуу аял өзүнүн гана эмес, болочоктогу баласынын саламаттыгы үчүн да жоопкер. Ошондуктан үй бүлөнү пландаштыруу түйүлдүк пайда болгонго чейин башталышы зарылдыгын адистер айтып келишет. Өз кезегинде Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги көйгөйдү чечүү боюнча комплекстүү иш-чаралардын планын даярдап жатканын айтууда. Бурулай Сурманкулова, Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.